Карантинди пайдалуу өткөрөбүз. Достор, кол эмгек кылабыз. Чий курчактарды бирге жасап алсак болот. Аны балдарга эле таштап койбосо, өзүңүз кошо жасасаңыз, балдар менен чогуу бир ынтымакта бир ишти аткаруу болуп саналат. Бул ишке жардам берүү үчүн биздин коногубуз бар. Ус чебер Айда Майташева бизде адаттагыдай эң сонун кеңештери менен келип калды. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламат. Абдан чыдамсыздык менен күтүп аттык, анткени карантин маалында абдан кыйналып кеттик ата-энелер. Балдарды алаксыта албай, оюндар түгөндү, оюнчуктары менен ойноп атып тажай баштады. Жаңы оюнчук сатып алалы десе, дүкөндөр бек. Дүкөндөр бек, ошон үчүн колго эле кадимки эле биздин апаларыбыз жасап келген чий курчакты жасашыбыз керек. Мен бүгүн мындай оңой чий курчак жана биздин чоң апаларыбыз бизди үйрөтүп жасаган курчакты үйрөтөйүн деп атам. Анан кийин бул оңой эле жасалат. Ийне кереги жок.Ийнесиз ушундай курчакты тигип алсак болот. Анан кыздарга бул аябай кызыктуу болот да. Анан үйдөн балдар менен чогуу отуруп алып жасаса болот да. Балдарга да кызыктуу болот. Кыргыздардын жасап атканда анан кыргыздардын жомокторун, кыргыздардын салттарын, турмушун айтып берсе болот. Анан бизге деген мындай чыбык керек болот. Эгерде үйдө жана Кытайдын тамак иче турган таякчасы бар болсо, ошону менен деле колдоно берсеңер болот. Анан ушул чыбыкты алып туруп, мындай үйдөн жанакы эски кийимдер болсо, кездеме, мындай чүпүрөктөр болсо, ошолордон колдоно бересиздер. Биз деген мындай чүпүрөк, ак чүпүрөктөн 4 буштукту кесип алабыз. Бул башын жасайбыз. Биринчи башын жасайбыз мына. Мондай 4 буштукту кесип алабыз. Эмеси бир жагы 12 сантиметр. Анан кийин ичине кебес салса болот. Же кебес салбайм десеңер, мындай башы катуураак болсун десеңиз, чүпүрөктү мындай кесип эле ичине ороп салып койсо болот да. Баштын ичине. Топчу да салып койсо болот, тегерек кылып. Бизде анан кийин мынакей ичине ушул чүпүрөгүн тоголоктоп эле чүпүрөктү мындай чүпүрөктү тоголоктоп эле анан могу 4 буштуктун ичине салабыз. Анан мындай кылып туруп баш кылабыз. Анан ороюбуз. Анан бул таякчаны баштын ортосуна салып туруп, мынтип башка жип менен кадап коебуз. Мынакей. Кыздарга бул аябай кызыктуу болот, анткени өз колу менен курчак жасай алам деп алар аябай кызыгат, анткени азыр балдар жана дүкөндүн оюнчуктары менен эле ойношот да. Анан өздөрү кол менен жасабайт, көбүнчө компьютер, телефон менен алектенишет да. Анан бул кичине балдарды алаксытат. Мынакей. Мындай баш болуп калды. Эми колун жасайбыз. Колун жасаш үчүн мындай узунураак кылып аягы эле кездемебизге керек. Кездемени кесип туруп мындай узун эле мындай колго окшоткон мындай 4 буштук, узун 4 буштукту кылабыз. Анын ортосун мындай тешип коебуз. Мындай тешик кылып коебуз баш өткүзгөнгө. Анан мына чыбыкты кийгизебиз ошо тешикке. Анан могу ушул жерин мындай бүктөп туруп, могу жип менен жана баланын төшүн орогондой мындай кылып туруп ороп коебуз. Айдыже, муну деген кичинекей балдар эмес, чоң каракчы кылып, чоң аянттарга деле жасаса сонун болуп окшошуп калып турбайбы? Ооба. Мына биздин чоң апаларыбыз ушинтип балдарына курчак жасап берчү мурда. Анда деген курчактар жок болчу. Анан балдар ойногонго ушундай эмелерди жасап Эрмекти алчу дейсиз, чогуу биргеликте чогуу. Анан кийин мынакей мындай кол болуп калды да, анан колдун учун мындай кылып туруп жип менен байлап коебуз. Кол кылып коебуз. Балдар болсо азыр үйдөн кечке отуруп сабак жасашып, балдарыбыз деле чарчады. Анан кичине балдарга кызыктуу болсун деп ушундай курчактарды жасап алса,
мынакей мындай кол болуп калды. Эми деген денесин ушул эле чөпөрөктөн кесип эле мындай ороп коебуз да, денесин. Ушул чөпөрөктөн мындай мынчалык эле кесип, мындай бүктөйбүз эки. Анан ылдый жагына мындай дене кылып ороп коебуз мынакей. Анан буну дагы жип менен бекендеп чыгабыз да. Мага эмнеси жакты Санат, баягы кичинекей кызыңа, балаңа ийне бергенден коркосуң да. Ошон үчүн ийнеси жок, бул каалашынча байлап, кескилеп жасай берет экен да. Анан таза мындай эме болуп калды. Эми деген бул курчакты кийинтебиз. Бул эң кызыктуу жагы да. Кыздар болсо, жана балдардын фантазиясы да күчтүү болот да. Алар өз мындай оюнан чыгарган кийимди кийгизе алат да. Мен азыр оңой вариантын көрсөтүп берем. Кандай ийнеси жок курчакка кийим жасаса болот. Мынакей биз мындай кылабыз. Мынакей. Азыр үстүңкү кийимин жасайбыз да. Айдыжа, сиз биринчи курчагыңызды канча жашыңыздан жасадыңыз эле? Ким үйрөттү эле сизге? Мага чоң апам үйрөткөн, жанакы эшиктин алдында кургак чөптөн жасап берген да, чоң апам мага ошондо көрсөтүп берген. Ошентип чөптөн курчак жасаса болот деп. Мынакей биз мындай 4 бурчтукту кесебиз, узун 4 бурчтук. Анын ортосун мындай кайчы менен тилип коебуз. Ошо баш өткөндөй кылып. Бул деген эмеси болот. Үстүңкү көйнөгү болот да. Сарала көйнөк болот турбайбы сонун. Курчактарды гана эмес, Кыргыздын кыздарын дагы сонун кылып Айда Майташева кийинтип жүрөт. Мынакей бул деген үстүңкү кийими болуп калат. Чыптамасы. Анан белинен мындай биз кайра жип менен мынтип байлап коебуз, карматып. Белин байлагандан кийин эми биз эмесин жасайбыз. Ылдыйкы көйнөгүн. Юбкасын, Мынакей моундай болуп калды да. Эми юбкасын болсо башка цветтен. Кичине кооздой эле, сары менен көк жакшыбы? Кичине кооздоп, башка мындай көк цветти алалы. Анан үйдөн кыздарга мындай чөпөрөк жок болсо, эски кийимди деле уже колдонбогон, кийилбеген кийимден деле кесип жасай берсе болот. Карабайсызбы, бул сарамжалдуулукка үйрөтөт экен да, бар нерсени ыргытып ийбей, андан дагы бир жаңы жакшы нерсе жасап алса болот. Буну дагы биз белинен мындай жип менен байлап коебуз. Карматып эле байлап коебуз да жип менен. Мынакей. Мындай эме болуп калды. Эми баш кийим жасайбыз. Башына болсо, мен деген үйдөн жасап келгем мындай элечекке окшотуп ороп койгом да. Анан бул курчактын башына жолук байлап койсок болот. Башка вариант кылып. Азыр мындай кызыл жолук байлап коелу. Анан Жамиля курчак болуп калат да. Жолукту мындай 3 бурчтук кылып кесип алабыз. Касынкадай. Касынка кылып мындай 3 бурчтук. Анан башына мындай байлап коебуз. Абдан сүйкүмдүү, көзгө сонун көрүнөт экен. Анан мен ойлоп атам, бул кыздар аябай кызыгып үйдөн бүгүн өзүнө ушундай курчак жасай алат. Бул оңой жол экен. Сиз биздин курчагыбыз даяр болду. Анан кийин эгерде бул курчакты жасоонун ыкмасын өздөштүргөн болсо, анан мындай кылып татаалдаштырып баштаса болот экен. Көрсөңүздөр, бул бети күлүп турат курчактын. Бул бети кичине жылмайгансып, уялгансып турат. Курчактардын түрлөрү кийиштен жасалган. Ойноп атса, ойноп туруп, укта деп туруп, уктатат да сөзсүз. Ошондо бул жагынан жаткырып койсо, курчак уктап калат экен. Ойгон десе, ойгонуп калат экен. Бул курчактар чыттан жасалган да. Анан аллергияны мындай чактырбайт, мындай балдарга аябай жумшак, анан денесине зыян бербейт балдардын. Анан ойногонго да кызыктуу да.
Анткени бул курчактарды кийимин чечип, башка кийим тигип кийгизсе болот. Анан жууганга да оңой да. Анан фантазияга жараша, маселен бул жакта сумкасын, баштыгын тигип, чачын мындай кара жиптен жасап, кооздоп, түрүлөп жасай берсе болот экен да, бут кийимине чокоюна чейин жасап. Негизи кыздар ушу кичинекей кезинен эле курчак ойноп, эне болуп, аны уктатып, жаткызып, анан алдей дейт экен. Бул болсо энелик сезимдин ошо кичинекей кезинен эле бар болуп, анан кийин болочокто мыкты жар эне болууга даярдык экен. Балдар курчак ойнобойт, алар дарылатмаш дейт. Дароо эле туурабы? Биздин колубузда бир нече курчактардын бардыгы Аида Майташевага таандык. Аида Майташева курчактар менен гана чектелбестен кыргыздын мыкты челмейлерин деп айтып коюшат, ушу талас жергесине чыптамаларын тигип жүрөт, көйнөктөрүн тигип жүрөт, сайма түшүрүп жүрөт. Азыркы даяр болгон курчактарды дагы бир жолу көргөзүп коелу. Элечекчен курчак. Орустун чоң энеси деп койсок. Окшоштук, кыргыз чоң эне менен орус чоң эне деген ат койдук. Сиз Нурдөөлөттүн кызына белек кылам дедиңизби? Нуршайырга. Өзгөчө шапка кийгизип, баягы топу кийгизип да жасаганы бар экен. Ошо топуну кийизден эле жасайт окшойсу, Ооба, топуну жана кийизден кесип туруп, анан колго тигебиз да. Анан жана таякчасына мындай кийизден да чачы менен, бети менен мындай курчак жасаса болот да. Бул кичине иши таталыраак болот. Анткени буну ине менен тигип чыгыш керек да. 7-8 класстын кыздары жасайт. Чоңураак кыздар жасай алат да. Анан башын болсо кийизди жана сууга малып туруп, самын менен тоголоктоп койсо болот да. Анан бетин болсо ине менен мындай тигип чыгабыз да, сайып. Анан чачын болсо жиптен жасап, мындай чачын тигип коебуз мынакей. Анан ушундай чач менен ушундай курчак болуп калат. Биздин бир актриса кызыбыз бар, ошого окшоштуруп атабыз. Чачы дал ушундай узун. Анан бул курчакты дагы мындай ар кимиси өзүнүн фантазиясына жараша кийгизсе болот да. Анан кыргыздын нукура кийимдерин да жасаса болот да. Элечек, белдемчи. Кыргызча кийинип турат, тиги курчагыбызды көрсөтсөңүз. Бул курчак болсо, бул кыздарга жана ойной турган курчак да. Буну жанакы бул комплект, бул өзүнчө баштыгы менен да. Буну кыздар мындай ойноп, анан баштыгы менен көтөрүп алса болот да. Бул курчактын жастыгы да бар да. Уктатса болот. Ойногонго аябай лайыктуу да бул курчакчы, кыздарга кызыктуу. Кийимин дагы атайын тигип турса, машинка менен. Бул ушундай көйнөк, бул көйнөктөрү чечилет. Анан ичинде шымы бар. Баш кийими да чечилет. Анан чачын болсо өрсө болот. Прическаларды жасаса болот. Анан кыздар кээде кызыгып кетип кыркып да коет чачын. Карый болот ба? Чачты карый кылып, кармалдатышып. Топусун карап көрөм, ушундай кичинекей топуну. Буга эрк керек жана талант керек дейм. Бул кызыктуу аябай эме. Мындай жасап атканда, ишти жасап атканда мындай кызыгып кетип өзүңдү эметпей каласың мындай. Сезбей каласың, убакыттын өткөнүн билбей каласың. Окуучулар барбы сизде? Балдар келет, жанагы мастерскоймачы, анан аларга көрсөтүп берем ушундай курчактарды кандай жасашат. Ата-энелер алып келишет. Мисалы, карантинден кийин ата-энелер келип кол эмгекке үйрөткүсү келишсе, кабыл ала бересиз да окуучуларды? Ала беребиз. Ата-энелер да аябай кызыгып, ошо курчактарды сатып алышат. Анан мага балдары менен келип ошо көрсөтүп кетишет да, мындай жасаса болот, мына карап көргүлө деп. Мен мастерскойма келип, энелер, кыздары менен. Анда биз мына ушул курчактардын ээлерин издейбиз, кичинекей бөбөктөрдү. Сиздер үйүңүздөрдөн өзүңүздөр дагы жасагыла. Биз бир сонун курчакты жасап көргөздүк. Орустун чоң энеси жана кыргыздын чоң энеси деп аларга атты коюп койдук окшойт. Эми жазап, андан кийин ойноп, өзүңүздүн чеберчилигиңизди мындай курчактарга чейин көтөрсөңүздөр болот. Эми курчак болсо жазадык, эң сонун белек болду. Эми жакшы сөз арнап, ушу карантинде үйдө жаткан, онлайн окуп аткан бөбөктөргө каалоо тилегиңизди айтып коюңуз. Сабактар
бүткөнүнө аз калды, аз убакыт чыдагыла деп чыдап койгула. Анан буйруса карантин деле бүтөт. Балдар жайында жакшы эс алып алышсын, ден соолукта болушсун, эне аталары да ден соолукта болушсун. Бүт баарыбызга ден соолук каалайм ушу күндөрдө. Сизге чоң рахмат. Өзгөчө бир бир таберик нерсени көрсөтүп бердиңиз. Чындап эле биздин биз дагы үйдөн жазайбыз сөзсүздө. Кичинекей кезде жазачубуз, анан аны дагы чөйрөтчүлүгүбүздү өстүрөбүз. Ыраазычылык билдиребиз. Достор, мына ушундай мастер класстан кийин биз алдыга көздөй сапар тартабыз. Жакшы музыка сиздер үчүн жаңырат.